Жарым кылымдык тарыхты өзүнө камтыган тергөө кызматы. Алар кылмыштарды тергөөдө ката кетирүүгө жол берилбейт. Ошондуктан ар бир иш кылдат жана терең изилденүүнү талап кылат. Тергөөчүнүн ишине шалакылык менен мамиле кылуу бейкүнүү адамдардын азап чегишине жана кылмышкердин жазаланбай калышына алып келиши мүмкүн. Ошондуктан кыраакылык, акылмандык, айкөлдүк, эң негизгиси ишине болгон жогорку жоопкерчилик тергөөчүлөргө керектелүүчү сапаттар десек жаңылышпайбыз. Сөз ыңгайына жараша Кыргызстанда тергөө кесиби качан пайда болгон жана өнүгүү жолу тууралуу сөз баштасак. 1963 жылдын 6 апрелиндеги Жогорку Советтик Президиумунун жарлыгы менен алдын ала тергөө өндүрүшүн жүргүзүү укугу коомдук тартипти сактоо органдарына өткөрүлүп берилген. 1963 жылдын 25 майындагы Кыргыз жазык процессуалдык кодексинин өзгөртүүлөргө киргизүү жөнүндө Жогорку Советтик Президиумунун жарлыгы менен коомдук коопсуздукту сактоо органдарына кылмыш иштери боюнча алдын ала тергөө жүргүзүү укугу берилген. Ушул күндөн тартып, акыркы жарым кылым ичинде Кыргызстандагы Ички иштер министрлигинин тутумунда тергөө аппараттардын ишмердигинин пайдалуу тажрыйбасы чогулган. Тергөө органдарынын ишмердигинин негизги баскычтарынын жана багыттарынын кыскача анализи Кыргызстандын жана эл аралык илимий эмгектеринде, архивдерде жана тарыхый материалдарда чагылдырылышы биздин мамлекеттин өнүгүүсүнүн ар кандай баскычтарында тергөөчүнүн жумушунун өзгөчөлүгүн билүүгө болот. Акыркы 3 жыл ичинде ички иштер органдарынын тергөө кызматтарынын материалдык техникалык абалы, кызматтык имараттар, кызматтык кийимдери, компьютердик жабдыктар менен камсыз болушу мурдакка салыштырмалуу бир канча жогорулады. Айрыкча тергөө ишмердигин санариптештирүү, кылмыштарды акыйкат тергелишине жаңы баскычтарына жол ачылды. Санариптештирүүнүн алкагында Ички иштер министри Улан Ниязбековдун демилгеси менен Ички иштер министрлигинин тергөө кызматында атайы смарт бөлмө жана заманбап таза тергөө программасы ишке кирди. Аталган программа облустук, шаардык жана айыл аймактарында иш жүзүндө кызматкерлерге азыркы күндө колдонууга берилди. Ошондой эле смарт бөлмөнүн жардамы менен арызданып келген жарандардын маселеси алыскы райондогу тергөө кызматтары менен видео байланыш жүргүзүлүп, кайрылган жарандардын маселелери ыкчам чечилүүсү ишке ашырылды. Ички иштер министрлигинин тергөө органдарынын кызмат жумушунун тергелип жаткан кылмыш иштеринин сапатын жогорулатуу боюнча санариптештирүү иштери улантылууда.